Бул негизи незаконно, если на то пошло. Элден келген суроолорго дейин. Менин 5000 штрафым бар дейт. 14 февралда регистрация базадан чыгып кеткен. Границага чыгып кирсемби деп. Сен хостелде жашайсыңбы же сатып алдыңбы? Мына биздин туугандар да кыйналтабы, өзбек тажиктер дагы. 30-нан кийин эмне болот? Регистрация базада жок дейт. Казакстанга кирип чыктык 3 жумадан бери. Мына уже 30 апрель келип калды. Карталардын баарын блокировка кылып салганы кичине туура эмес деп мен да эсептейм. Эми мындай жөнөкөй суроо берейин сизге. Мен таксистмин. Реестрге кирип калдым. Мен таксисттерге көптөн бери эле айтып келатканмын. Элдер ойлошуп атат, реестрге кирип калдым, кирди чыкты кылып келсем Казакстанга таза болуп калат деп. Бул канчалык чындык? Жана ошондой эле Вайлберсте да иштеген мекендештерибиз бар. Жок, бирок өзүбүздө дегенде бул кыйын эле маселе экен да. Силер любой мигрант Россияга келгенде, Достор, ассаламу алейкум. Азыркы убакта реестр маселеси өтө курч турду. Кыргыздарда именно ортодо посредниктер иштеп кетип атат. Бирөө посредникке берип, мен реестрден чыгарып берип, жок жерден эле акчасын жоготуп атат. Кээ бирөөлөр границага кетип атат. Кирди чыкты кылганы. Кирип чыксам реестрден чыгып калам деген максатта. Бирок ушуга окшогон суроолорду силерге так маалымат алып берүү үчүн Гүлүз эжеге келдик. Юристтен силерге толук маалымат алып беребиз. Бисмилля, ассаламу алейкум. Салам KG каналынын катталуучулары, урматтуу достор, мекендештер. YouTube, Instagram көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, мен Гүлүз эженин жанына келдим. Азыр кыргыз элинде өтө актуалдуу тема болуп аткан реестр маселеси боюнча. Реестрде элден кандай суроолор, көйгөйлүү суроолор болсо, юрист Гүлүз эжеден силерге жооп алганга аракет кылайын. Гүлүз эже, саламатсызбы? да, саламатчылык, куш келипсиңер. Эже, мен эң башкы суроомду берип алайын, сразу эле. Мына реестрден чыгарып берем деп ортодо ортомчулар жаман көбөйүп кетти да. 10 миңге, 20 миң, 30 миң, 40 миң, 50 миң, 100 миңге чейин реестрден чыгарып берем деп элдер акча иштеп атат. Бул канчалык законно? Булар чындап эле чыгарып берише алабы реестрден? Эми алардын кандай иш алып барып атканына мен айта албайм. Бирок өзүм юридический мындай бир оценкамды берип коюшум керек. Бул негизи эле бирөөгө ортого акча берип, анан бир нерсени чечип берем деген бул туура эмес да. Обязательно бир юридический обоснованный документтер болуш керек ал үчүн, обоснованный обращениялар болуш керек да. Биз бүгүнкү күндө именно ушуну айтып атабыз да мекендештерге, эч кимге акча бербегиле. Обязательно официальный заявление жазып, ушуну кетиргиле. Буга официальный ответ аласыңар. Даже силер реестрден чыкпай калган күндө дагы мен ушул указ президенттин негизинде обращение кылгам, ушундай ответ алгам деп кийин соттошсо да болот. Биздин мекендештер ушул акча алып атышат, бирок эч кандай обоснованный документ бербей эле да аларга, мынакей сен реестрден чыктың деп. Только документтин кайра эле берип коюп атат, мынакей реестрден. Эч кандай бир официальный документ, ответ жок да. Биз ошол заявленияларды эмне үчүн официальный түрдө кетирип атабыз, чтобы получить официальные ответы. Ошол негизинде анан действие кылабыз да дальше. Достор, ортодо посредниктерге акча берип, мен реестрден чыгарып бер деген бул болбогон нерсе экен. Мен өзүмдүн сөзүм эмес, бул закондун негизин сүйлөп атам, юристтен сурап атам. Ортодо посредниктер булар жөн эле акча иштеп атат. Бул реестр деген эмне деген бала эже? Бул жакында эле чыкты, бул эмне бул? Эми бул реестр көйгөй действительно элдин баарын ойлондуруп атат бүгүнкү күндө. Бул реестр маселеси боюнча айтылып келаткан. Баарыңарга маалымдуу болгондой 2024-жылы көптөгөн закондор күчүнө кирген, именно миграция жаатында. Немедленная высылка мигрантов, кто незаконно находится деп Владимир Владимирович Путин, президент России, указ чыгарган. Ошондой эле, ошол эле указдын жаатында декабрь айында Владимир Владимирович Путин баарыбызга 30 апрелге дейин легализация деген указды дагы берди. Ошол эле кармап турат да, немедленный высылканычы бүгүнкү күндө. Бул сентябрда чыккан закон 5 февралда күчүнө кирген. Бирок күчүнө киргени менен ошол декабрда чыккан президенттин именно легализация боюнча указдын негизинде көптөгөн мекендештер азыркы моментте өзлөрүн легальный кылып алганга возможность бар да. Бирок эмнегедир көптөгөн мекендештерибизге биз былтыртан бери эле айтып жүргөнбүз, документтериңерди тууралап алгыла, официальный жумушка киргенге аракет кылгыла, Сахаровдон обязательно өткүлө деп. Бирок до сих пор өтпөгөндөр да бар экен.
10 жылдап регистрация кылбай, трудовой договор жасабай жашынып жүргөн мекендештер бар экен. Анан эми чуркап атышат да бүгүнкү күндө мына азыр легализация болобу деп. Аларга биз, конечно, билбейм кандай кылып жардам бере алабыз, но бул реестр деген темасына даже легальный жүргөн мекендештерибиз да кирип калып атпайбы? Бүт документтери бар, уведомлениясы бар МВДда, официально жашаган квартирасы бар, ошолор да кирип калып атат. Анан бул жакта мындай бир спорный вопростор көп да. Бирок тем не менее биз эми как юрист катары ушул вопростор боюнча иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Башында бул реестр башталгандан баштап биз мекендештерге именно электронный вид заявления жазып көргөзүп берип аттык. Ушинтип жөнөткүлөр реестрдан чыкканга возможностьтарды түзүп берип аттык да. Бирок тилекке каршы көптөгөн мекендештерибиз ошол реестрдан чыкты, ошол заявлениянын негизинде. Бирок чыкпагандар да бар да. МВДга барса, башка МВДга жөнөтөт, ал жака барса Сахаровага бар дейт. Ошентип мекендештер эки жакта эле чуркап калды да иштебестен, документтин айынан. Биз бүгүнкү күндө ошол заявление жазып кетирип атабыз. Это Главное управление по вопросам миграции по России кетирип атабыз. Жана ошондой Главное управление по вопросам миграции Москва, Московская область кетирип атабыз. Эми бул регионго да жараша, башка региондордон да кайрылып атышат. Именно ошол Главное управление по вопросам миграции, именно миграция жаатында иштеген МВДга жөнөтүш керек. Жана ошондой эле үчүнчү заявление бул ушул жараныбыз кайсыл жерде регистрация болгон болсо, ошол жердин МВДсына бүт документтерин кошуп, полностью пакет кылып туруп, письменно через Почту России кетирип атабыз. Биз заявлениянын негизинде эми биз мындай да, көпчүлүгү айтып атышат да, эмне гарантия барбы, ушул заявление жазып кетиргендин гарантиясы барбы, эмне деп айтасыз деген суроолор да келип атат. Бул гарантияны биз айта албайбыз. Биз юрист катары биз гарантия эч кимге бере албайбыз. Бул жакта сам факт обращения, ушул органдарга обращение кылып атабыз. Мен документим бүт жакшы депчи. Силердин сөзүңөрдү мындайча айтканда юридически жеткирип атабыз да, ушул МВДга бүт документтериңерди кошуп. Ошонун негизинде даже отказной ответ келсе дагы ошол МВДдан, ошонун негизинде силер официально жүргөн болсоңор соттошсо да болот. Бирок ошону 30 апрелге чейин кылыш керек. Биз аны айтып эле келатканбыз, но көптөгөн мекендештерибиз азыр көп чуркалып атышат окшойт. Бул 3 күндөн бери почти телефонубуз токтобой эле звонок этип калды. Анан мен помощниктерим деле толтура помощниктерим жок болгон үчүн жооп бергенге возможность болбой калып атат. Бир секундда деле 5-6 звонок келип атат да. Анан ушу силерге дагы рахмат. Ушинтип прямой эфир катары мындай элдерге да мындай бир маалымат жеткизип коюп атабыз да. Обязательно урматтуу мекендештер, өзүңөр деле ушул заявленияны жазсаңар болот. Именно указ президента 1126 деп жазып, прошу легализации деп бүт документтериңерди кошуп, ушул мен айткан органдарга, именно органы МВД, Главное управление по вопросам миграцияга заявление жазып кайрылыңыздар. Түшүнбөгөн ошо заявление жаза албайм дегендер сиздер жазып бересиздерби? Ушул жерге келсе. Түшүнбөгөндөргө биз заявление жазып берип болду. Адрестерди, телефон номерин коюп коебуз, сиздер жазып бересиздер анда. Дагы бир суроо, эме бул реестр чорын списокпу же андай эмеспи? Бул экөө башка нерсеби? Эми мындай бар да, реестр деп эмнени айтат негизи? Ар бир мындай бир чоң организациянын өзүнүн бир какой-то реестрлары болот да. Бул реестр МВДнын реестры незаконный жүргөн мигранттардын базасы деп койсо да болот да. Бул жактан именно только легализация статусуңду көргөзүп гана чыкса болот. Башка эме менен чыга албайсың. Именно только бир действие кылышың керек да, жөндөн-жөн бул реестрден чыгып калбайсың. Жана ошондой эле айтып келип атышат, бул реестрга силер эч кандай документ жазып, кайрылбастан Кыргызстанга чыгып кете турган болсоңор, в дальнейшем эми силердин нарушениеңарга жараша запрет коюлат да. То есть эми Россияда мындай да 2 и более штрафа 3 жыл запрет коюлат. Если значительный штрафтарды алса 5 жылдан 20 жылга дейин запреттер бар, 50 жылдык запреттер бар. Жана ошондой эле именно Россияда бессрочный запреттер бар. Ошого жараша силердин жүрүм турумуңар, силер канча жылдан бери ушу Россияда жүрүп
официально иштебеген болсоңор ошого жараша анан кийин ошо реестрдин негизинде запреттер коюлат да. Эми ар кимге индивидуально. Например, мен билбейм, сиз кандай нарушение кылып жүрөсүз, жана ошондой эле канча жылдан бери официально иштегенсиз, иштебегенсиз, ошого жараша анан МВД өзү решение выносит. А бүгүнкү күндө көрүп атасыңар да, именно МВД депортация кылып атат мекендештерди. Ким незаконно жүрсө. Даже указ президента болуп атса деле, все равно депортация болуп жатат. Азыркы кезде деле болуп жатат. Көптөгөн мекендештерибизди кетирип жатат. Режим высылки в какой-то мере иштеп жатат. Ушу реестр башталгандан бери бизнес дагы башталды элдерде. Элдер ойлошуп атат, реестрге кирип калыпмын, кирди чыкты кылып келсем Казакстанга таза болуп калат деп. Бул канчалык чындык? Реестрде бар, допустим, и границага кирди чыкты кылып келатат. Негизи эле мен айта кетет элем көптөгөн мекендештерге, Россиядан кирди чыкты кылып Казакстанга кирип анан чыга калган, бул силердин проблемаңарды чечпейт. Бул негизи незаконно, если на то пошло. Көптөгөн мекендештер да кирип чыгып келип атышат, но ал деген проблемаңар чечилбейт да аны менен. Ал силер мурунку жүргөн, силердин кандай документтер менен жүргөнүңөр ошого байлануу да. Анан бул жакта центральная база иностранных граждан деген бар Россияга. Силер любой мигрант Россияга келгенде сразу базасы формироваться этилет. Сиздин любой жарандын, даже кичинекей баланын дагы. Потому что ал загранпаспорт менен келип атат да. И бүгүнкү күндө ошо именно кичинекей балдар дагы реестрге кирип жатат. Аларга ответственность несет родители, именно кичинекей балага. Вот ошол центральный база формироваться эткенде силер кандай нарушение кылдыңар? Силер канча жыл иштеп атасыңар официально, иштебей атасыңар? Канча жолу Казакстанга кирип чыктыңар? Бүт жазылат. Силер мындай бир ежедневный сотрудники полицияга мындай сүйлөшүп, мындай алдашыңыз мүмкүн какой-то степени, да, там документтериңер туура эмес болсо. Но базаны эч ким алдай албайт да, базадан эч ким кача албайт. Базада бүт баары жазылуу. Кандай нарушение, ошого нарушенияга жараша андан кийин уже запреттер коюлат, ошого байланыштуу анан силердин эмеңер легализация, нелегализация болуп бөлүнөт. Границага кирип чыгыштын кажети жок, значит. Реестрге кирген болсо анын кереги жок, значит. Анын кереги жок. Ушу реестр башталды, бизнес дагы башталды, башында айтып өткөндөй эле элдер кирип чыгып эле ошондой эме болду. Мен эми мындай жөнөкөй суроо берейин сизге. Мен таксистмин. Реестрге кирип калдым. Там карталар блок болду. Мен действием кандай болуш керек дальнейший? Мен таксисттерге көптөн бери эле айтып келатканмын. Бул таксист деген эми Яндекс деген бул чоң агрегатор. Ошол агрегатордан мен, например, индивидуальный предприниматель болсом, соглашение түзөмүн дагы, өзүм таксопаркты ачам дагы, өзүм водительдеримди киргизем. Ошонун негизинде какой-то мындай предпринимательский деятельность кылам да. Бирок Яндекс ошол мекендештерге трудовой договор бербейт да. Ал договор оферты деп коет. Яндексти да айта кетейин, бул договор оферты. Бул эч кандай юридический силердин правовой положениеңарга плюс болбойт. Жана ошондой эле Вайлберсте да иштеген мекендештерибиз бар. Алардын дагы договорлору именно ушундай. Договор оферты. Ошондуктан силер, например, ошол ИПга привязанныйсыңар да, таксопарк. Бир какой-то таксопарк, Алга или там да, көп таксопарктар. Ошол ИПшник силерге гражданско-правовой договор түзүп берсе на перевозку пассажиров деп. Силер уже легальный положенияга киресиңер да, легальный статус аласыңар. Сиз и так деле налог төлөп жатасыз. Ушул эле привязка болуп кетет. Силер налог төлөп атасыңар, бирок Яндекстин договору, но силер да, это хорошо, силер налог төлөп атасыңар. Бирок силер деген юридически незаконно жүрөсүңөр да Россияда. Чтоб законно жүрүш үчүн обязательно ошо гражданско-правовой договор эмеге уведомление берилиш керек МВДнын базасына. И ошондо силер уже правовой статус аласыңар. Ошондой правовой статус ала турган болсоңор, в дальнейшем бүт пакет документовторду кошобуз дагы сразу МВДга заявление жазып кетиребиз. Дальше уже МВД решать этет. Силерди легализация кылса болобу же болбойбу.
Силердин андан мурунку жүргөн жүрүм турушуңарды карап туруп анан чечим чыгарат да ошого байланыштуу. Значит, таксисттер таксопаркка кайрылса болот экен, да? Таксисттер таксопаркка кайрылсын. Анткени таксопарктар бүгүнкү күндө эгерде водительдерин легализация кылбаса 400 миңге дейин штраф алышы мүмкүн. Жана ошондой эле ошол таксист эгерде дальше легализация болбосо и ошол реестрде болсо, ал даже машина айдаганга акысы жок да. Мына уже 30 апрель келип калды. Эмне үчүн до этого чуркабайбыз биз? Биз кыргызбыз да. Эми чурка баштадык да. Мына 3 күндөн бери менин телефонум тынбай, билбей калдым уже кимге эмне деп жооп берип атканымды. Ушундай болду да. Элде ушундай паника башталды. Бул эми нормальный эле көрүнүш деп ойлойм. Потому что бул азыр реестрге эми тыгып баштады да. Баардыгын карталары блок болуп. Да, эми практика жүзүндө ушундай. Бирок биз бул нерсени айтып баштаганбыз да сентябрда элечи. Биз ушул закондор уже приниматься этип баштаганда эле биз элдерге кайрылуу кыла баштадык. Урматтуу мекендештер, ким көптөн бери нелегально жүрсө, азыр чыгып кеткиле. Анан 2025 келип, сразу бүт легализацияга аракет кылгыла. Анткени ушундай закондор кирди күчүнө. Уже февральдан баштап, 25-тен баштап жесткий болот десек, биз эмне үчүн чыгып кетишибиз керек 3 айга? Эмне үчүн мен чыкпайм, мен иштешим керек деген. Эми да, жүрө иштегиле, но все-таки ушу документ жагында карап коюш керек да. Уже Россия башкача азыр. Мурун биздин мекендештер 1 жылга ошо трудовой договор менен регистрация жасап атып эле жүрө берчүбүз да. Ушул нерседен чыга албай атат да көптөгөн мекендештер. Мен эмне үчүн официально иштешим керек деп башташат, консультация алып келгенде. Мен эмне үчүн налог төлөшүм керек Россияга деп башташат. Ну, это закон, эми биз андан чыга албайбыз да. Анда эгерде Россиянын законуна баш ийбесең, Россия жакпаса, ушинтип кыйналбай, куурабай, анда эмне кылыш керек? Кетиш керек деген менин кээ бир сөздөрүм жакпай калат мекендештерге. Бирок эми ушундай айтып жатабыз. Мен өзүмдү пример кылып да айтайын. Эми Кудай сактасын, реестрге кирген жокмун. Все-таки кирип калдым. Менде регистрациям бар квартирада. Таксиде иштеймин. Бирок кирип калдым. Биринчи кимге кайрылышым керек мен? Биринчи очередь легализация кылыш үчүн сиз трудовой договорлоруңарды тууралашыңар керек. Сахарованын полный справкаларын өтүшүңөр керек. Ошонун негизинде анан МВДга кайрылуу жасаш керек да. Прошу снять с реестра на основании указа президента. Муну кайерге МФЦга барыш керекпи? Именно силер регистрация кылдыңар го? Ошол райондогу эле ошол регистрация кылган МФЦда МВД бар, билесиңер, миграционная служба бар. Ошол жакка кайрыласыңар. Эгерде ал жакта очередь болуп кайрылууга невозможно болсо, бүгүнкү күндө аябай давка болуп атат да, действительно кыйын болуп атат көптөгөн мекендештерге. Ушундай болуп атса, анда уже өзүңөр дагы электронно заявление кетирсеңер болот, жана ошондой эле письменно. Ошол эле главное управленияга, ошол эле отделге по вопросам миграции, где вы зарегистрированы, ошентип кетирсеңер болот. Значит, аны самостоятельно бүтүрсө дагы болот экен да? Самостоятельно да бүтүрсөңүз да болот. Мен бияка келиштен мурда бир элдерден кичине опрос кылдым эле. Кимде кандай маселе болуп атат, юрист эжеге кетип атам, сурооңорду жазып жөнөткүлө деп. Ошо элден келген суроолорду берип коеюн сизге. Салам алейкум дейт. Мен да реестрге түшүп калыппын. Сахаровага эми барайын деп жаткам. Эми регистрация жасагандарга регистрацияны текшерип бергиле десем, ошо бойдон текшерген жок дейт. Регистрация барбы, базада жокпу, сомневаться этип калдым дейм. Эми вдруг Сахаровага барсам, регистрация базадан чыкпай калса, эмне болот дейт. Бүгүнкү күндө даже регистрациясы жок болсо дагы Сахаровадан легализацияга келдим деп бүт справкаларын, дакта карталарды өткөрүп жатышат. Несмотря на регистрацию. Даже регистрациясы жоктор деле барып өтүп келип атат. Ушул важно, да. Регистрация барбы, жокпу, Сахаровага барсаңар боло берет экен, значит. Барып бүтүрүп келе бергиле. Да, туп-туура. Барып именно айтыш керек. Мен легализацияга келдим. Намерен пройти 30 апрелге дейин указ президента боюнча хочу легализоваться деп айтыш керек. Түшүнүктүү. Анда кийинки суроо, регистрациясы жок. Жашаган жердеги отделенияга барса, Сахарова жок деп айтат дейт. Сахаровага барса, базадан регистрацияң жок дейт. Реестрден чыгыш үчүн регистрация кое албай жатабыз дейт.
мындай бир тупик экен да бул жерде треугольник. Да, андай тупиктер, мне кажется, мындай вопрос каждый второй эле кыргызга тиешелүү деп ойлойм. Анткени регистрация маселеси бул канчанчы жылдан бери эле келаткан бир орчундуу нерсе да. Мен эмне деп предлагать этет элем. Көптөгөн мекендештер ушу хостелден регистрация сатып алып, ошонун негизинде жүрүшөт да. И алары дагы фальшивый болуп калып, кесилип да кетип атышат. Уголовный иштер козголуп жатат. Ошого байланыштуу именно кээ бир хостелдер бар. Мындайча айтканда, арзан эле төлөй турганчы. Ошол жакка какое-то время жашап, отрывной талон берет, что-то там төлөп атасың, ошол койка местаңа жана ошондой эле договор берет. Ошонун негизинде деле ошол территориальный районный МВДга барып легализация болбосо болот да. Да, мен түшүнөм, негизи регистрацияны по месту жительства койбойт көптөгөн хозяиндарчы. Но пока ушул 30 апрелге дейри бир нерсе кылып легализация болгонго аракет кылыш керек да. Может, хостелдун баасы кымбат, может, кээ бирлер жашай албайт, но ушул легализация кылыш үчүн бир действие кылыш керек да. Что-то надо, чем-то надо жертвовать. Анда, если андай кыла албаса, анда кетишке туура келет мекендештерге. Именно ушу требование сотрудников полиции ушуну требовать этип атпайбы? Сен хостелде жашайсыңбы? Же сатып алдыңбы? Жашасаң, анда ошол хостелдун мен начальнигине чалам, же ал мага чалсын, что он там проживает. Мен ошонун негизинде сен легализация кылам деп атат. Ошондуктан эмне кылыш керек? Срочно порядке ошо хостелге барып, сүйлөшүп, койка местосуна жашап какое-то время, пока легализация болуп чыкты, ушундай бир действияларды кылыш керек. Мен советим ушундай. 30-нан кийин эмне болот? 30-нан кийин ушу былтыркы полностью жазган закондордун баары күчүнө кирет. Путиндин жазган легализациясы уже утратит силу. Анан уже немедленная высылка деген башталат. Массовая депортация болуп башталып кетиши мүмкүн деген прогноздор барбы? Андай прогноздор дагы бар. Андай негизи эле болуп эле жатат ал нерселерчи. Бирок негедир биздин мекендештер до сих пор айтып атпаймынбы? Ушу легализациясына бир да кадам кылбагандар бар да. Күнөө өзүбүздө дең? Күнөө өзүбүздө. Полный эле. Полный эле күнөө өзүбүзгө. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Жок, бирок өзүбүздө дегенде бул кыйын эле маселе экен да. Өзү легально жүрүш үчүн регистрация ошо квартирада болуш керек, туурабы? Анан бир жерге жумушка кириш керек. Таксисттер жанагындай эле самозанятый болуп иштешет. Дальше дагы кандай эмелер бар? Сахаровага барганда дагы ошол эле регистрацияны сурайт. Бул негизи кыргыздарга кыйын эле маселе экен да, негизи полный легально жүрүш, жеңил элеби? Жок, если мындай бир аракеттерди кылса, жеңил эле. Мына көптөгөн мекендештер келип атат бизге, бүт легальный документтер менен жүргөндөр, канча 17 жылдан бери бир предприятияда иштегендер келип атат. Даже ошол эле предприятиянын начальник директорлору бул реестрга кирип калыптыр деп жанталашып документтерин жазап берип, ошол легализация кылып бергиле сотрудниктеримди деп МВДга заявление жазып кетирип атат. То есть андай дагы сторонасы бар да. Анан да, таксисттер көп, действительно, мекендештердин көпчүлүгү эле такси жаатында иштейт. Бирок такси жаатында иштейм, анан мен ушундаймын, анан мен ушу такси эле иштей алам деген дагы болбойт да. Мына кээ бирлери ошонун дагы аракетин кылгандар бар, ошо таксиде деле иштеп, параллельно бир жумушка официально кирип койгон, кичинекей график менен, и дальше такси менен подрабатывать эткендер мекендештер бар. Бир нерсе кылса болот негизичи. Анан только эле билбейм, анан билбей калдым деген кичине туура эмес. Ошол эле учурда азыр ГПХ дегенди ачыктап атасыз го? Да. Ошону кылса да болот экен. Значит, таксопарктар менен сүйлөшүш керек экен да бул маселе. Да, гражданско правовой договордун негизинде көптөгөн мекендештерди легальный статуска алып келсе болот. Биз муну айтып эле келатканбыз, эми ушуну успевать этиш керек. 30 апрелге чейин чуркап успевать этиш керек ушуну. Мына элдердин акчалары блок болуп калат да. Муну только ошо через реестрден чыккандан кийин анан болобу? Ооба, МВДнын реестринен чыкса, анан кийин разблокировка кылышат. Аны деле официальный ответ алгандан кийин вы исключены из реестра деп официальный ответ келип атат. Биз жазган заявлениянын негизинде. Ошону алып барып сотрудник эмеге, Сбербанктын сотруднигине, БТБнын сотруднигине апарып, заявление жазып,
вот я исключен из реестра, прошу разблокировку моей карты деп заявление жазганда 7 күн каралат экен. 7 күндөн кийин кайра карталарын ачып берип атышат. Бар жокту бүтүрүп келип анан реестрден чыгып кайрадан кирип калгандардын ситуациялар болуп атабы? Андай ситуация да болуп атат бүгүнкү күндө. Андай ситуациялар почему-то аябай кездешти да. Именно ушул 5 мартта көптөгөн мекендештер реестрге кирген. Эми апрелде дагы кайра эле ошол реестрден чыгарган мекендештер кайра эле кирип калгандар болду да. Биз МВДга бардык, ошо МВДга барып ушул нерсени сурасак, сбой системада болушу мүмкүн, бирок обновление болот, переживать этпегиле деген да ответтерди уктук да. Но тем не менее дагы эле заявление жазып кетирип кое бериш керек МВДга. Потому что булардын системасы сбой болуп атканы деле аны деле эске алыш керек. Анткени биз көппүз да мигранттар. Көппүз, нарушение кылып жүргөндөр көппүз, фамилиябызды менять этип келип алгандар көппүз. Булардын системасы көтөрө албай калып атса керек да. Бул бир эле кыргыздарда эмес болуш керек, Бул бир эле кыргыздарда эмес, любой эле мигрант, именно российский жарандыгы жок адам ушундай. Мына биздин туугандар да кыйналып атабы, өзбек, тажиктер дагы. Өзбек, тажиктердин арасында дагы бар ушундай реестрге киргендер. Бирок алар көпчүлүгү патент төлөгөн үчүн алардын көпчүлүгү кирбеши мүмкүн да ошо реестрге. Анткени заранее булар уже патент төлөп легализация. Ошону байкадым да, өзбек, тажиктерде андай мындай проблема азыраак да, именно кыргыздар. Алар уже заранее эле патенттерин төлөп коюшат, ал у них же патентная система. А биз болсо келип анан кийин трудовой договор алып, ошонун анан налогторун төлөп турушубуз керек да. Алардыкы уже сразу эле келип патент алышат. Өзбек, тажиктерде бул маселе азыраак тең, Антип азыраак көбүрөөк деп айтыш кыйын, анткени биз ал тажик, өзбектер менен көп иш алып барбайбыз да. Биздин ишибиз көбүнчө эле ошо кыргыз жарандары менен иштерди алып барабыз. Жок, негизи эле өзбектердин, тажиктердин пампилтеринде бул маселе курч турган жок да, мына биздегиндей. Бирок аны да эске алса болот. Бул реестр менин таможенный союздун нормативине туура келеби, келбейби? Таможенный союздун нормативине туура келет, келбейт дегени менен булардын өзүнүн внутренний миграционный законодательный базасы бар да. Внутренний. Безопасность. Прежде всего, да. Безопасность. Да, дружба народов, дружба дружбой, но внутренний өзүнүн системасы бар да. Мигранттарга. Мен бул суроону бергеним себеби элдер чыгып атат да, бир кайрылуу кылайлы, Садыр Нуркожоевичкеби же бир бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап чыгалы, бизге бир жардам берсин деген маселелер да көтөрүлүп атат да. Да, ал маселелер көтөрүлүш керек. Анткени монтип туруп эле карталардын баарын блокировка кылып салганы кичине туура эмес деп мен да эсептейм. В первую очередь блокировка болордун астында СМС жөнөтүш керек. Банк силер реестрдасыңар, жакында банковский картаңар блокко түшөт деп. Адамдарга возможность бериш керек да. Мына кээ бир мекендештерибиз ал картага акча чогултуп жүргөндөрү бар. Кээ бирлери действительно бүт документи жок, анан кийин подпольно иштеп жүргөн мекендештерибиз бар да. Алар кантип анан эмесин реестрден чыгып, легализация болуп, акчаларын снимать эте алышат. Снимать эте алышпайт да. Элден келген суроолорго коеюн. Менин 5000 штрафым бар дейт. 14 февралда регистрация базадан чыгып кеткен. Границага чыгып кирсемби деп ойлоп атам, кандай кылам дейт. Бирок реестрге кириптир. Официально иштейт бекен, ошол моменттерди да уточнять этиш керек да. Эгерде ошол мекендештерибиз официально иштесе, эч кандай границага кирди чыкты кылбай эле легализация кылса болот. Граница бул не решит проблеманы. Ошону көпчүлүгү түшүнбөй эле границага кирип чыгып атат да, таза болом деп. Кийинки суроого өтсөк, регистрация базада жок дейт. Казакстанга кирип чыктык, 3 жумадан бери регистрациядан отказ келет дейт. Эми эмне кылсак болот дейт. Сахарова баары регистрация сурап жатат дейт. Сахарова регистрация сурап аткандар дагы бар болушу мүмкүн, кээ бир сотрудниктер. Бирок силер айтыш керек обязательно. Мен легализацияга указ президента боюнча келдим. Мен өтүшүм керек ушактан.
бүт медкарта жана ошондой эле дакта карта алышым керек деп айтсаңар өткөрүлүп атышат. Мына өткөндөр да бар да, биздин өзүбүздүн көзүбүзчө өтүп келгендер бар. Анан дальше легализацияга да регистрация маселеси острый, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Регистрацияны ушул хостелдерге реальный жашасаңар чыгарып берет регистрация. Реальный жашай коюп, дальше ушу документтериңерди оңдоп алганга аракет кылыш керек да, в первую очередь. Түшүнүктүү, рахмат. Азыр кийинки суроого өтсөм, азыр реестрде болуп туруп Кыргызстанга чыгып кетсем, 1-2 айдан кийин келсем эмне болот дейт? Эми ошол эле моментте айтып атпаймынбы, бул жакта правоприменительный характер МВД. Силер кандай нарушение кылып или канча жылдан бери неофициально жүргөн болсоңуздар, ошого жараша реестрдан кийин дальше запрет коет да. Аны биз айта албайбыз, запрет коебу сизге же койбойбу. Но реестрда үчүн баары мекендештерибиз легальный болбосо, анда уже дальше запреттер да коюлат. Азыр реестрде бар экен, допустим. Анан Кыргызстанга кетип калды. 1-2 айдан кийин келди. Киргизеби? Киргизбеши да мүмкүн. Ошону айтып атам да, киргизбеши да мүмкүн. Анткени бул жакта канчалык документи жок, канча жылдан бери жүргөнүн биз билбейбиз да. Мына бүгүнкү күндө көптөгөн таксисттер именно запрет алып атышат 14-пункт менен. Бул эмнени айтат? 10 жыл запрет коюлат да, ал 3 ай бою кирип чыгып жүрө беришкен. Эч кандай документ кылышкан эмес. Бул 90/180 деген законду бузганга барабар да. Ошонун негизинде 10 жылдык запрет алды деп МВДдан уведомление берип атышат колдоруна. Ошондуктан ошондой алып калбаш үчүн бүгүнкү күндө ошо легализацияланганга аракет кылыш керек да. Анан биз билбейбиз да, например, ал может 2 жылдан бери вообще без трудовой договор жүргөн, кирип чыгып эле, ага уже 10 жылдык запрет коюлуп калышы мүмкүн. Или 5 жылдык запреттер бар. Например, ошол эле пунктта 27 статьяда аякта көптөгөн пункттар бар, ошонун негизинде анан запреттер коюлат да. Запрет эле көбөйүп кетти. Да, мен негизи эле көптөгөн мекендештер Гулиза же только запрет, депорт, анан кеткиле дегенден башка сөз айтпайт деп айтышып калышат. Эми мен билбейм дагы эмне деп айтышты. К сожалению, ушул эле айта алат экенмин. Кийинки суроону берейин анда. Регистрация базада жок, калганын бүт баары бар дейт. Регистрация кылыш үчүн кирип чыгып МВДга барып штраф, анан регистрация кылыш, штраф төлөп, анан регистрация кылыш керекпи дейт. Кандай дейт? Регистрация базада жок экен, калган бүт баары бар экен. Кирип чыгышым керекпи дейт. Жок, кирип чыкпасын. Айтып атпаймынбы, есть такая возможность. Хостел. Силердин регистрацияңар жок болуп атабы какое-то время. Хостелга жашай койсоңор сразу регистрация запрет. А хостелга жаңы миграцион керек эмеспи? Жок, или хостел, либо гостиница, ошол чоң гостиницалардагы жазап беришет немеге регистрация.